JavaScript программалоо тилинин колдонулушунун принцибин кыргыз тилине окшоштуруп, ага аналогия келтирип түшүнүп алгандан кийин достор, келиңиздер биз ошол биринчи кодубузду жазардан мурун ушул JavaScript коду кандай нерселерден турат экендигин үстүртөн түшүнүп алып, анан кийин код жазганга киришебиз. Бирок ага чейин ушул маанилүү принциптер менен үстүртөн таанышып алганыбыз туура болот. Ошондуктан келиңиздер азыр JavaScript код эмнеден турат экендигин карап өтөлүк. Биз мурунку слайдта көрсөткөндөй эле достор, айтып өткөнбүз, JavaScript код негизинен жарыя жана билдирүү, функция жана объектилерден турат деп айттык. Жарыя, билдирүү, функциялар эмне экендигин биз ушул сабактын жүрүшүндө бир аз кийинчерээк айтып өтөбүз, бирок келиңиздер азыр ушул объектилерге фокусту сактайлык дагы, булар эмне экендигин жакшылап түшүнүп өтөлүк. Анткени достор, JavaScript'теги объектилердин ролу өтө чоң жана ушундай JavaScript коддо же болбосо JavaScript тилинде ушундай принцип бар. Ар бир зат бул объект. Башкача айтканда, JavaScript кодундагы ар бир зат бул объект болуп эсептелинет экен. Объект эмне деп сурай турган болсоңуздар достор, бул ачкыч маани жуптарын же болбосо сыпаттарын камтыган кайсы бир түзүм экен. Мисалы, ылдыйда көрүп жаткан мисалда силер ачкыч маанини көрүп турасыздар. Ушул жерде ысым деген бул ачкыч болуп эсептелет экен, андан кийин кош чекит белгиси жазылып, асман деген сөз текст катары тырмакчага алынып, ушул ысым деген ачкычка маани катары ыйгарылыптыр. Же болбосо бир аз татаалыраак объектинин мисалын карай турган болсок, биз объектилерди аныкташ үчүн демейде ушул тармал каша деп аталган символдорду, ошол ачылыч тармал кашаны жана жаба турчу тармал кашаны ушул өтөтө жана ылдыйда жазып өтөт экенбиз. Анан бул объекти достор бир нече сыпаттарды же болбосо ачкыч маани жуптарын өзүнө камтыйт экен. Мисалы, ысым деген сыпат бар экен, фамилия, жаш, адрес деген сыпаттар бар экен ушул объекттин алкагында. Анан ысымдын мааниси Асман экен, фамилиянын мааниси Деңизбаев экен, жаштын мааниси 15 экен. Башкача айтканда, бул объекти кайсы бир Асман Деңизбаев деген адамдын маалыматын сактоого бизге жардам берип жатат. Анан достор, дагы көңүл бура кете турчу нерсе, ушул адрес деген сыпатты карай турган болсок, ачкыч сөздү, анын мааниси катары ага кайсы бир объект ыйгарылыптыр. Биз муну көрүп туруп айтылат экенбиз достор, кайсы бир объект өзүнүн ичинде дагы башка объектилерди сыпат катары камтый алат экен деп. Анан ушул объектилерди биз туунду объекттер деп атасак болот экен. Мисалы, адрес сыпаты өзүнө ошол ыйгарылган объектиси бул жакта аныкталып турат. Ал ошол биз айткандай эле тармал каша менен ачылып, аягында жабылып аныкталат экен жана адрес сыпатынын объекти өзүнүн ичинде шаар, көчө, номер деген сыпаттарга ээ болуп, алардын тийиштүү түрдөгү маанилерин аныктаптыр. Мисалы, Бишкек, Баланчаев көчөсү, номер 12 деп. Башкача айтканда, бул ошол Асман Деңизбаевдин кайсы адресте жашай тургандыгын бизге аныктап берип жатат. Бул объектилер боюнча достор. Анан биз мурун айтып өттүк туурабы, JS-теги мындай принцип бар депчи, ар бир зат бул объект деп. Анан достор, азыр мен айта турган нерселер силер үчүн бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Муну силер балким өмүрүңөрдө биринчи жолу угуп жаткандырсыздар. Бирок ушул нерсени үстүртөн мындай түшүнүп алып, анан кийин код жазууга киришсеңиздер абдан жакшы болот. Азыр мен мисалы айта турган сөздөрдү силер билбейсиздер. Билбесеңиздер капа болбоңуздар достор. Биз мунун бардыгын курсубуздун жүрүшүндө ийне-жибине чейин талдап карап сиздерге түшүндүрүп беребиз. Биз айттык, JavaScript'теги ар бир зат бул объект деп. Мисалы, ал заттар эмнелер? Мисалы, биз маалыматтардын көптүгүн башкарыш үчүн массив деген нерселерди колдонобуз JavaScript коддо. Же болбосо маалыматтарды манипуляция кылыш үчүн, өзгөртүш үчүн функцияларды колдонобуз. Анан биз кайсы бир сандарды колдонот экенбиз, кайсы бир тексттерди колдонот экенбиз маалыматтарды башкаруу үчүн. Анан ушул нерселердин бардыгы JavaScript'те объект болуп эсептелет экен достор. Мисалы, массив деген объект экен, функция дагы бул объект экен, сан, тексттер дагы объект экен. Бирок биз бул жакта сан менен текстке кайсы бир жылдызча белгисин коюп койдук. Бул жакта бир нюанс бар экен достор, көңүл бура турчу. Сан менен текст булар жөнөкөй объектилер болуп эсептелет экен. Өздөрүн ошол кайсы бир объект сыяктуу алып жүрөт экен дагы, бирок өздөрүнө тиешелүү болгон дагы бир аз өздөрүнө өзгөчөлөнткөн кайсы бир сыпаттары, жүрүм турумдары бар экен. Булардын бардыгын биз кийинки сабактарда карап өтөбүз достор. Эң башкысы ушул сабактан түшүнө турчу нерсе ушул принцип да, JavaScript'те ар бир зат бул объект экен. Объектилер болсо массив, функция, сан, текст деген нерселер болушу мүмкүн экен.